Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер, саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Бүгүн биз сиздерге үйрөтмөкчү болгон программанын аты WhatsApp деп аталат. Бул программа эмне кылат? Бул программа сиздерге кандай жардамга келет? Бүгүнкү сабагыбызда биз ушул тууралуу өтө кыскача сөз кылабыз. Алгач бул программаны телефонубузга жүктөп алабыз. Бул жерде бул программа, ал үчүн Play Marketке киребиз. WhatsApp автоответчик деген программаны установка кылабыз. Установка кылгандан кийин биздин баракчада момундай бет пайда болот. Бул бетте көрүп турганыңыздардай бул жерде чымчыкча турат, анан 3 бөлүм турат. Бул бөлүмдүн бизге анчейин кереги жок. Биз ушул 2 бөлүм менен иштейбиз. Бул бөлүмдү бассаңыз, мына мындай жер чыгат. Буну жандырабыз. Бул жерге өзүңүздүн бир сөздү жазып коесуз. Мисалы, сиз кыргыз тили жана адабияты мугалими Илгиз Шамырзаевке кайрылдыңыз. Эгерде сизге кимдир бирөө WhatsApp-ыңызга жаза турган болсо, автоматтык түрдө сиздин ордуңуздан ушул автоответчик эмне кылат? Жооп берет. Автоматтык түрдө. Ал эми кийинки бул бөлүмгө баса турган болсоңуз, анда бул терезе ачылат. Бул терезеде мисалы сизге саламатсызбы деген сөз келсе, автоматтык түрдө саламатчылык кандайсыз деген жооп барат сиздин атыңыздан. Саламатсызбы десе, саламатчылык кандайсыз? Ким бул? Мен кыргыз тили жана адабияты мугалими Илгиз Шамырзаев. Кандайсыз? Мен жакшымын. Өзүң кандайсың? Агай, мен сизди угуп жатамын. Салам, алейкум ассалам. Тагыраак айтканда, сизге кайсыл сөз келсе, ошол сөзгө ылайыктап бул жака жооп жазып коесуз. Мисалы, муну кандай кылабыз? Баягы SMS-ке басканда ушул терезе ачылат. Бул жерден кошууну басканда сизге момундай терезе ачылат. Мисалы, салам деген сөз келсе, мен дагы салам деп жооп беришим керек десеңиз, анда саламга салам деп жазып туруп бул жерден сактап коесуз. Андан кийин мына көрүп атасыздар, мага жазган, мага бирөө жөнөткөндө автоответчик жооп берген. Сиз кыргыз тили жана адабияты мугалими Илгиз Шамырзаевке кайрылдыңыз деп. Эгер ушул эле Эсеналиев Аман деген окуучум мага саламатсызбы деп жаза турган болсо, анда менин атыман автоответчик саламатчылык кандайсыз деген жоопту берет. Кошумча айта кетүүчү жагдай, бул программага киргенден кийин атайын бир самолеттун белгиси бар значок чыгат. Ал жерде мен сүрөткө албай калдым. Мына ошол значокту бассаңыз, сиздин номериңизди сурайт. Ошол номериңизди, WhatsApp номериңизди терип, аны сактап коесуз. Мына ошондон кийин бул программа иштей берет. WhatsApp-ыңыз бул жакта иштей берет, бул жактын эч кандай тиешеси жок. Эгер бул программа сиздерге кандайдыр бир деңгээлде жардамын тийгизсе, биз аябай кубанабыз. Видео сиздерге жакса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, дагы кандай программаларды үйрөнгүңүздөр келет. Мына ушулар боюнча биздин комментарийге жазсаңыздар, биз сиздерге албетте жардам беребиз.